Владимир Зеленский батыш өлкөлөрүнө кайрылып, орус жарандарына виза бербөөнү суранды. Крымдагы аэродромдогу жарылуудан 1 киши каза тапты. Орусиянын түшүндүрмөсү чындыкка кошпой жатабы? Казакстан нефтисин Азербайжан жана Туркия аркылуу сатат. Талибандын бийлиги орногонуна 1 жыл болду. Аялдардын укуктары дагы деле басмырланып жатат. Саламатсызбы? Түрдүү себептерден улам билбей калышыңыз да мүмкүн. Ошон үчүн өтүп бараткан аптада дүйнөдө эмне болгонун топтоп айтып берейин. Атым Нурайдай, аягына чейин көрүңүз. Орус-Украин согушуна байланыштуу талаштуу пикир жараткан маселеден баштайлы. 24 февралдан бери орус элине орусча кайрылып, согушту токтотуу үчүн Путинге таасир этүүнү өтүнүп келаткан Владимир Зеленскийдин кезектеги билдирүүсү талаштуу болду. Ал батыш өлкөлөрүнө кайрылып, орус жарандарына виза бербөөнү, визасы барларды артка кайтарууну суранды. Алар ошондо түшүнөт, философиясы өзгөргүчө өз дүйнөсүндө жашап көрүшсүнчү, дейт Зеленский. Анын пикиринде орус бийлигин тандаган эли согушка жалпы жоопкерчилик алыш керек. Бул чакырык эл арасында да, Европа бийлигинде да карама-каршы пикир жаратты. Эстония өзү орусиялыктарга берген Шенген визасын жокко чыгарууну чечти. Латвия андан мурдараак 4 августта эле орус жарандарына Шенген визасын берүүнү токтотуп койгон эле. 11 августта Латын парламенти Орусияны терроризмди колдогон мамлекет катары тааныган билдирүүгө добуш берип жиберди. Андан тышкары орустарга туристтик да, башка да визаны бербөөгө үндөдү. Мындай чечимди Чехия менен Финляндия да колдоодо. Бирок каршылар да бар. Алардын бири Евробиримдиктин эң кубаттуу өлкөсү Германиянын канцлери Олаф Шольцтун пикири башка. Украинадагы согуш Путиндин согушу. Ал үчүн бардык орустар жабыр тартпашы керек, деди немис өлкө башчысы. Кантсе да мындай жаңылыктар согушту колдобогон, Европага каттоосу, иши, окуусу бар же келечекте барууну көздөгөн орус жарандарын катуу түшөлтүүдө. Ал эми согуш таласында да таң каларлык жагдай болуп атат. 2014 жылдан бери Орусиянын таасиринде турган Крымда аскердик аэродромдун жанында 9 августта бир нече жардыруу болду. Андан 1 адам өлүп, 10дон ашуун жарадар болгону расмий кабарланды. Жергиликтүү тургундар Deutsche Welleге жардыруулар түнкү саат 3-4 чамасында болгонун айтып беришкен. Ошондой эле алар жардыруу катуу болгондуктан үйлөрдүн терезелери сынып кеткен дешкен. Орусиянын коргоо министрлиги аскер техникалары жабыркаган жок деп сыр бербей турат. Бирок Спутниктен тартылган жарылуу болгонго чейинки жана кийинки сүрөттөр министрликтин маалыматын жокко чыгара алат. Бирок муну ким жасаганы ачык айтылбай жатат. Орус коргоо министрлиги кампадагы ок-дарылар от алып кеткен деп расмий билдирүү таратты. Медуза порталы интернетке тараган видеолорду анализдеп чыгып, жардыруулар ар башка аймакта болгонун аныктаган. Бир эле учурда удаасы менен ар башка жерде ок-дары детонациясы болуп кетиши күмөн. Ошон үчүн Орус министрлигинин кокустук дегени чындыкка кошпойт деп журналисттер жазып жатышат. Ошол эле учурда Украина тарапта бул ишке тиешеси жоктугун билдирүүдө. Кызыгы, окуя болгон Саки аэродрому фронт линиясынан 200 чакырым алыста. Украиндердин колундагы ракеталар мынчалык алыста ата албайт. Ошол эле учурда Европадагы эң ири Запорожье атом станциясы дагы аткыланып, Чернобыльдан 10 эсе кесепеттүү жарылуу коркунучу жаралды. Украинанын Энергоатом компаниясы 11 августта орус аскерлери радиациянын булагы сакталган кампаны жана ширетүүчү жайдын алдына кеминде 5 ирет сокку урганын билдирди. Ал эми Запорожье областынын оккупацияланган аймагынын башчысы Евгений Балицкий күнөөнү Украинанын куралдуу күчтөрүнө оодарды. Атом станциясынын орус аскерлери марттын башында эле басып алышкан. Атом энергиясы боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Рафаэль Гросси Associated Press басылмасына курган маегинде Запорожьеде абал толугу менен көзөмөлдөн чыгып кеткенин билдирген. Ядролук кырсыктан алдын алуу үчүн урушкан эки тарапты тез арада кызматташууга чакырган. Ал тапта Орус-Украин согушуна постсоветтик өлкөлөрдүн жарандарын азгыруу күч алганын журналисттер улам жазып жатышат. Медиа хаптан кийин Райс Молдова иликтөө борбору келишим менен кызмат биздин катарга кошулгула деген жарнама
Июнь айынан бери Тирасполь шаарында столбаларга чапталып жатканын билдирет. Андан тышкары Telegram аркылуу да азгырып жатышканы белгиленет. Өзбекстандын бийлиги башка өлкөдөгү согушка катышпагыла деп өз жарандарына улам-улам эскертүү таратууда. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги өзбек жарандарын чет мамлекеттердин аймагында ыктыярдуу батальондорду түзүп, же согуштук аракеттерге катышпосун, буга 10 жылга чейинки абак жазасы каралганын эскертти. Өзбек парламентинин вице-спикери Алишер Кадыров бул аз деп эсептейт. Андай адамдар жарандыктан ажыратылып, Өзбекстанга өмүр бою киргизилбеши керек дейт өзбек депутаты. Мурдараак Пермдеги Бурбуразиялык өзбектердин коомунун лидери Жахангир Жалулов Пермде жашаган өзбектер Амир Тимур деген батальон түзүп алып, Украинага каршы согушууну көздөөдө деп билдирип чыккан. Анда мурдараак биздин Медиа Хабтын иликтөөчү журналисттери кыргыз жана өзбек жарандарын согушка азгыргандар тууралуу иликтөө жарыялаган. Ушундан соң өзбек бийлиги байма-бай эскертүүлөрдү таратууда. Ал эми кыргыз бийлиги азырынча жарандарына согушка катышпоо тууралуу расмий эскертүү бере элек. Кыргызстанда да чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана согуш аракеттерине катышкан кыргыз жаранын мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Аталган берене менен буга чейин Сирия менен Ирактагы согушка катышкан кыргызстандыктар соттолгон. Украинадагы согушта окко учуп каза тапкан теги кыргызстандык 8 кишинин сөөгү Кыргызстанга жеткирилди. Акча үчүн азгырылып, өз өмүрүңүздү тобокелге салбаңыздар деп айтмакчыбыз. Коңшу Казакстан мунайын орустардан көз карандысыз сатууга шымалана киришти. 12 августта Рейтер агенттиги өз булактарына таянып, Казакстан сентябрдан тартып чийки мунайын Азербайжандын чоң түтүгү аркылуу сатууну көздөп жатканын кабарлады. Эгер сүйлөшүү ишке ашса, Казакстан жылына 1,5 миллион тонна кара май экспорттоого ниеттенет. Казакстан 20 жылдан бери мунайын орустардын Кара деңиздеги Новороссийск портуна жеткирип, андан ары дүйнөлүк базарга чыгарып келген. Ал эми согуш башталгандан бери батыш өлкөлөрү орус газынан да, мунайынан да көз карандылыктан арылып, башка жактан сатуучу издей башташкан эле. Буга чейин Түркия Казакстандын мунайы менен Түркмөнстандын газын Европага экспорттоого жардамдашууга даяр экенин билдирген. Талибан кыймылы өз бийлигин күч менен орнотконуна 1 жыл болду. Талиптердин арасында ич ара талаш-тартыштар көбөйдүбү? Өткөн жылдын 15 августунда талиптер Кабулду басып алып, Афганистанда Ислам Эмиратын орнотконун жарыялаган. Кыймылдын мүчөлөрү АКШ аскерлерин өлкөдөн чыгарып кете баштагандан кийин ошол кездеги президент Ашраф Ганинин бийлигин кулатууга өтүшкөн. Азаттык Кыргызстанда тыюу салынган Талибан кыймылы 1 жыл аралыгында бийлигин бекемдегенин жазды. А бирок адистердин божомолунда ич ара талаш-тартыштар талиптердин бийлигине коркунуч жаратууда. Ар кандай маалыматтарга караганда, Талибандын ичиндеги топтордун арасында бийлик жана экономикалык ресурстар үчүн күрөш жүрүүдө. Ал арада Афганистандын качкын президенти Ашраф Гани азыркы күнгө чейин өлкөнүн президенти экенин билдирди. ABN телеканалына курган маегинде жарандар жаңы президентти шайламайынча ал президент бойдон кала берерин айтты. Талибан 1994 жылы негизделген радикалдуу ислам кыймылы. Алардын бийлигинин тушунда адам укуктары, айрыкча кыз келиндердин укугу басмырланган. Ушундай эле аракеттер бүгүнкү күндө да уланып жатат. Андан тышкары сөз эркиндигин талап кылган журналисттер менен укук коргоочулар уртокмокко алына баштады. Бул аптада бир катар эл аралык басылмалар Бишкекте бийликти сындаган ишкердин унаасынан граната табылганы тууралуу жазышты. Медиа зона агенттиги кыргыз басылмаларына таянып, 11 августта түшкү саат 2-лерде милицияга Азия Мол соода борборунун унаа жуучу жайында ишкер Илгиз Шаменовдун унаасынан граната табылганын кабарлады. Окуяны жеринен Медиа Хабтын журналисттери да чагылдырган. Анда жарандык позициясын активдүү билдирип келген Илгиз Шаменов унаада өзүнөн башка 6 жашар кызы да болгонун айтып берген. Азия Молдун алдында супермаркетке кирели деп машинени мойкага токтотуп анан киргенбиз да. Анан жууп атканда билинди, алдынан зым салаңдап калды да. Эмне зым деп анан водителин жөнөтсөм алдында граната ойланып экен деп атпайбы. Ошо сразу эле милиция чакырдык. Ички иштер министрлиги активисттин унаасынан РГД-5 гранатасына окшош металл буюм табылганын билдирди.
Ошондой эле министрлик факт боюнча териштирүү жүрүп жатканын маалымдады. Шаменов окуянын артында саясий өңүт бар деп эсептейт. Шаменов буга чейин Бишкек эркин экономикалык аймактын башчысы Кудурет Тайчабаровдун жана айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековдун ишин сынга алган. Ал эми апта башында ал жетимтоо кенин иштетүүгө каршы экенин айтып чыккан. Ишкер окуядан кийин бийликке кайрылуу жасап, адам өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылды. Бул жумадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Кийинки апта аягына чейин көрүшкөнчө.